Жеңишкүл кандайсыз? Жакшы шүкүрөм, өзүң кандайсың? Москвадан келдиңизби? Ооба, келдим. Сизди аябай көп сурайт да, баягы Жеңишкүл деген чыгарып жүрдүңүлөр. Москвада 4 миллион карыз болуп калган. Ошо эмне болду деп көп сурайт да. Бүгүн ошо боюнча бир кененирээк маалымат берелиби эле? Макул. Мен да ушу көптөн бери ушу элге үй бүлөмө сага ыраазычылык айтайын деп жүргөм, анан мейли берсе берип Карыздан кутулуп бир чемодан пул алып келген ошойсуң? Ооба, мунун ичинде рубль бар. Урматтуу мекендештер, бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн ошол Жеңишкүл эженин ошол Москвадагы карыз боюнча кененирээк айтып беребиз. Ушундай карызга батып аткан мекендештерге дагы бул өтө сонун бир мотивация, сабак болот деп ойлойм. Баягы жаман сөздөр өтө көп артыңыздан жүрдү да. Жана күйөөсү менен ажырашып кетти, Жеңишкүл аферист, Жеңишкүл андай деген. Ошол маалдарда сөздү көтөрбөй калган убагыңыз дагы болдубу? Болду. Ошондой сөздөрдү укканда сөз үнү чыкпайт СМСтинчи. Ошондой СМСтер келет, асын өлүп калгың келет. Ошол сөз СМС үчүнчү көп эле учурлар болду. 3 жолу катуу ошол өзүм дагы 6-этаждан таштап үргөнгө аракет кылдым. Балам менен бир жакка кетип калып, бир метрого түшүп кеткенге аракет кылдым. Адамдардын сөздөрүчү Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube катталуучулары. Бүгүн өзгөчө маек, өзгөчө конок Атайын Россиядан келип атканда жаңы маек алмакчыбыз. Жеңишкүл эжебиз бул жеке Москва шаарында ишкер болуп, мындай айымдарга мындай кийим дүкөнү иштетип келген эжекебиздин бири. Эжекебиз буга чейин 2 жыл мурун биздин каналга чыккан, 4 миллион карыз болуп калып, кайрылуу жасап, жардам сурап да чыккан. Көпчүлүгү мага чалып сурашат, ошол Жеңишкүл эженин кийинки жашоосу тагдыры кандай болду, карыздарынан кутулдубу дейт. Бүгүн ошол боюнча кененирээк айтып берели. Карызы бар мекендештерге дагы бул видеону максималдуу түрдө жөнөтүп коюңуздар. Карыздан кантип чыкты, бул видеодо айтып беребиз. Саламатсызбы, Жеңишкүл эже? Кыргызстанга куш келипсиз. Рахмат. Көпчүлүгү сизди ошол мындай ишкер айым, бизнесмен айым деп тааныгандар бар. Ошону менен биргеликте эле ошол буга чейин биздин каналдан ошо карыз бизнесмен айымдан карызга батып калып, көп өзүңүздүн жашыңыздан өткөн жашооңузду айтып берген элеңиз да. Ошо бүгүн ошол карыздар боюнча кутулдуңузбу, же кандай болду? Ошол боюнча кененирээк маек кылсак. Ооба, бисмиллахиррахманиррахим. Рахмат, негизи жогоруда айтып кеткендей дагы мен ушул сен аркылуу элге карызым боюнча жайылганмын, өзүм жашырып жүргөн көйгөйүмдү жарып алганмын, жана ошондой эле көптөн бери ойлонуп жүрдүм. Ошол сен аркылуу элдин жардамы тийди, эл аяп мени күтүп турду, мурда эле айтпайт белең мага деп турду. Ошентип кыскасы сен аркылуу дагы ушул күндү күткөнмүн. Элге, сага, кайын журтума, жолдошума, мага карыз берип күткөн адамдарга, жана ошондой эле ушуга чейин мен менен ушу бүгүнкү күнгө чейин кызматташып келаткан адамдарга өтө өзүм мындай тизе бүгүп ыраазычылык айтайын деп ушул күндү мен көптөн бери багып жүрдүм эле, ошол бүгүнкү күнгө туш келген экен. Эми баягы карыз деген адам карыз боюнча эле калып калбайт экен, жана ошондой эле бул карызды эч бир адам өзүнө тилеп албайт экен да, Учкунбек. Ошол маалда сен жаныңан досуң кетет экен, таанышың кетет экен, тууганың кетет экен, чогуу иштешкениң кетет экен. Ошол эле учурда сага карыз болуп турган маалда сага жардам берем деп сени пайдаланып кеткендер дагы болот экен. Эми сени дебейин, мени. Албетте бул видео чыккан болсо, ошол мени убагында канчадан пайдаланып кеткен болсо өздөрү көрүшөт. Ошол карыз кандай болуп калдым, баягы кичине карыз болдум. Ошол кичине карызды үйдөгүлөрдө, кайын журтума, жолдошума айтпай өзүм бүтүрөм деп моюнга алыш керек. Чындыгында бир жагынан эң баштык, бир жагынан баягы соодада азгырык экен да, бул товарым өтсө, бул товар менен жаба калам деген нерсе болуп, ошентип мен карызды көбөйтүп алдым. Анан иш кылып атканымда жакшы эле иш болуп атты, аябай жакшы. Бирок мага адамдар акча берип атты, өзүмдүн ушул катталуучуларым, өзүмдүн тааныштарым тааныбаган жөн берип атышты, алар процентке берип атты да. Ошол процентти кой бул мага ишенип алып келип берди деп уялып, мисалы сен алып келип берген болсоң, сенин процентиңди мен ошол берген акчаң иштеп таап бере албай, бирөөдөн алып берип, аны дагы бирөөдөн алып берип, ушинтип көбөйтүп алып, жаманаттуу болуп калдым да кичине. Анан акырында ачык айтканга туура келди, мен процент төлөй албайм деп. Ошентип проценттер төлөй албай токтотуп, кийин проценттерди төлөй токтоткондон кийин бөлүп төлөп аттым. Ошол эле учурда бул карыз болгон маалда карыз болгон адам деле аябай чоң депрессияга кирип кетет экен.
үмүт кылат экен, үмүт кылып убакытты уттурдум, таарынып убакытты уткурдум. Үмүт кылганым мисалы колумда бар жакындарыма үмүт кылдым. Чындыгында ал мен карыз болгондо алардын күнөөсү деле жок. Колумда бар тааныштарыма ошентип үмүт кылып атып, мен ошолорго таарынып атып, өзүм иштей турган убактымды, фокусумду кетирип алдым. Ушул берип турса эле мен чаа калат элем депчи. Чындыгында бирөө карыз болуп турса, мен деле бергим келбейт да. Жанагы мага ишенип акчасын берип аткан адамдарга да рахмат да. Кийин бара-бара ойлонсом, ошо болгон ката күнөө менде экен, бирок эми бул деле атайлап мен алып келген жокмун да. Бул дагы кырсыктын бир сыноонун бир түрү экен да. Таарынып атып убактымды өткөрүп алдым. Ошол эле учурда чогуу эле жашап жүргөн жолдошумду аябай жаман көрдүм. Бир 6 айдай даже ажырашып кетели деп бири-бирибизге ушундай нерселерди дагы кылып аттык да, сунуштапчы. Себеп дегенде мага келет карыздоо алып келген адамдар, ушунчалык күйөөм жамандап кетишет. 6 ай, 7 айдай мен күйөөм жөнүндө даже үйдө деле сүйлөшпөй ушундай болуп аттык. Мен ошол учурда жолдошума да рахмат айтып кетем. Ар бир менин кетирген катачылыгыма көз жумуп, характерлерим көрсөткөнүмө көз жумуп ушул күнгө чейин келди. Көп маалда ошону анын атын деле өзүн деле чыгарбайм, себеп дегенде ага айтпай туруп алгам да карыздарды менчи. Ага айтпай туруп алгандыгыма байланыштуу бир жагынан коркуп, бир жагынан жашырып, ошо айтпай анын деле атын чыгарган жокмун. Азыр эми карызым бар экенин билет, бирок кимден канча карызым бар экенин билбейт. Кутулабыз Кудай буйруса, бул күндөр дагы өтөт деп жардам берип келет. Ошол эле учурда кайын журтума дагы 20 жыл келин болдум. 20 жылдын аралыгында чоң келинимин, ал жерге үй бүлөгө жакшы эле салым кошконмун. Эми мен аны милдет кылбаймын, кошконумдучу колуман келген экен. Мени кылган жокмун, Аллах Таала кылган. Биз себепкер болгонбуз жолдошум экөөбүз. Ошол нерселерди кассетаны түрдүрүп ойлойт экенсиң да, мен мындай кылбадым беле, мен деле жашабадым беле, мен деле төрөбөдүм беле, мен деле иштебедим беле, мен деле үй кылышпадым беле, эмнеге мен карыз болгондо алар жардам бербейт деп аларга да таарынып убактымды өткөрүп алдым. Чындыгында алардын деле күнөөсү жок. Ошол эле учурда мага карыз тоолоп келген адамдар жолдошум жамандагандай кайын журттарында жамандап келип атып, баягы жакшыны айтсаң көбөйөт, жаманды айтсаң да көбөйөт дегендей, алардын жамандаган сөздөрү менен мен багылып өрип, сугарылып өрип, кайненемди деле жаман көрөрдүм, жолдошумду деле жаман көрөрдүм. Көрсө аларга деле мен керек экенмин. Акырында ошол бир кайным, 91-жылкы кайным баарыбыздын башыбызды бириктирип, мага бир шарт койду. Жеңе деди. Ага чейин дагы жардам берип келген, бирок ошол акыркы жардам бергенде мага шарт койду. Менин жеңе деди, биз сизге бир шарт коебуз, ошого макул болсоңуз барам Москвага карызыңыз төлөшкөнгө деди. Макул дедим. Айлам кетип калды, эч жакка чыга албай калдым, таппай калдым. Шартыңызга макулму, эмне шарт десем, список полный карызыңызды жазыңыз деди. Биз азыр болушунча колубуздан келишинче төлөйдү, калганын күздө төлөйлү. Только андан кийин сиз сөз бериңиз, бирөөдөн алып бирөөгө берем деп деди. Болгон тапканыңызды бериңиз, биздикин бериңиз, минусовать этип туруңуз, ошол список азайсын деди. Андан кийин карызым бар деген нерсени укпайлы, көптөп ушуну эми жок кылалы деди. Ошол эң кичинекей кайныма дагы аябай ыраазымын. Бүгүнкү күндө деле айтып келем, эл алдында деле айтып кое берейин. Ошонун алар да себепкер болду да, Аллах Таала ушинтип берип калды. Эңишкүлжө, Кыргызстанга эмне максатта келдиңиз? Москвадагы азыр бүгүнкү күндө магазиндериңиз иштеп жатабы же жабылдыбы? Кыргызстанга келген максатым, биринчи берген сурооңа айтсам, кайната кайненемде той берип атат. Бул тойду негизи былтыр беришмек эле. Анан былтыр эми биз үйдүн улуу келини баласыбыз, былтыр беришет деле, биз карыз болсо кантип тойго барабыз, бара албайбыз десек, быйылкы жылга жылдырышкан. Биз үчүн ушуну дагычы. Анан ошолордун тоюна кызмат кылганга келдик. Магазин болсо иштеп атат, Кудайга шүгүр. Эми тойдон кийин дагы барып, дагы кайненем барат Москвага, биз дагы барабыз. Ошо тойду кызматты өткөрүп коюп баралы деп ошого келдик убактылуу. Москвада магазин иштеп атат. Жеңишкүлжө, эми сиз көп депрессияга калдыңыз, көп кыйынчылыктарга калдыңыз ушу карыздын айынан да. Сизге ошогон бир мекендештерге, ошо карызы бар, чоң карызы бар мекендештерге кандай кеңеш берет элеңиз? Эми Учкунбек, бул мен кеңеш бергидей деле азыр аябай карыздан кутулуп кеткен жайым эмес, кутулуп атам, Кудайга шүгүр. Бирок айта турган сөзүм бар, буга чейин мен басып өткөн жолдорумду, адамдардын көргөн мамилелеримди, карыз деле жакшы экен, бул бир четичи, жанындагы кереги жок адамдар өзү эле кетип калат экен. Карыз болгондун да плюсу бар экен да, кимге кайсы маалда керек экениңди билип алат экенсиң. Мисалы, туугандарың кетет экен, тааныштарың, досторуң кетет экен дагы, кимге керек болсоң ошонун жанында, ошолор сенин жаныңда калат экен. Мисалы, азыр менин жанымда жолдошум, балдарым, ошо жолдошум бир туугандары. Кеңешим айтат элем, чөкпөңүздөр, аракет кылыңыздар, бирөөдөн алып бирөөгө бербеңиздер. Мен кетирген
катачылыкты кетирбеңиздер, эч качан процент алып процент жаппаңыздар, коркпоңуздар, айтыңыздар. Менин дагы учурларым болгон, бергиси келет да адамчы, жок, карыз доолап чалса бербейм, бере албайм деп айтпайт да, ооба берем дейт, бирок ошол күнгө бере албай калып, бул сөз дал келбей калып калпка айланат да. Анан калп айткан башка, шартты айткан башка, ошону да туура түшүнүңүздөр. Эч качан бул карыз болгон адам эле карыз боюнча калып кетпейт. Ошондой эле бул карыз болгон адам карыз болуп төрөлгөн эмес. Бул дагы бирдекени бирдеке кылам деп анан ушул тагдырга туш болот экенбиз. Анан карыз боюнча калып кетпейт, кийин бара-бара бул карыздардан кутулгандан кийин деле бир көчөдөн учурашып калышыбыз мүмкүн, бир столдон чогуу чай ичип калышыбыз мүмкүн. Ошондо баягы деп баягы мисалы мага жакын эле тааныштарым, тааныган эле адамдарым аферистсиң деген сөздөрдү айткандар болду. Мен аны убагында аябай таарынып, ыйлап жүрдүм, бирок кийин мен анын акчасын бергенден кийин мени кечирип койчу деп кайра кучактап кеткен учурлары болду. Эми тилде сөк жок, ар кандай сөздөр чыга берет, бирок сөз эсте калат. Карызды берип таап кутуласың 1 жылдабы, 2 жылдабы, 6 айдабы, бирок баягы сөздү эки аттап доолап атканда дагы сураганга аракет кылышыбыз керек экен. Эми кийинки менин максатым Кудайым буйруса ушу менден эмес, эми Аллах Таалам ушундай рызкыларды кенен берген болсо, кимде ким мага окшоп адашып карыз болгон болсо, апасы жок, эже сиңдиси алыста, жалгыз мындай болуп кыйналган болсо, сөзсүз түрдө ошолорго жардам берем деген ниеттемин. Сентябрдан баштап дагы бир жакшы бир пландарым менен иштеп атам азыр. Карыздан да кутулам, ошо ишимди да алып кетем, Кудайым буйруса. Эми карыздан кутулгандан кийин да жашашыбыз керек да. Ошол сыяктуу буйруса жакшы жаңылыктар алдыда. Жеңишкүл жанагы сиз жаман сөздөр өтө көп артыңыздан жүрдү да, жанагы күйөөсүнөн ажырашып кетти, Жеңишкүл аферист, Жеңишкүл андай деген. Ошол маалдарда сөздү көтөрбөгөн убагыңыз дагы болдубу? Болду. Ошондой сөздөрдү укканда, сөз үнү чыкпайт SMS-тинчи. Ошондой SMS-тер келет, асын өлүп калгым келет. Ошол сөз SMS үчүнчү көп эле учурлар болду. 3 жолу катуу ошол өзүм дагы 6-этаждан таштап үргенге аракет кылдым. Балам менен бир жакка кетип калып, бир метрого түшүп кеткенге аракет кылдым. Адамдардын сөздөрүчү мага багы бетиме келип сүйлөбөй алышпайт. Көбүнчөсү сүйлөй алгандар деле болду. Бирок ошо жакын эле адамдарың, тааныган эле адамдарың, убагында сен менен чайлашып жүргөн, кызматташып жүргөн адамдарың эле ушундай SMS-тер жазат. Баягы SMS-терди окуп атканда үнү менен как будто чыгып аткандай болот. Анан неужели мен ушул боюнча калып кетемби? Бул күндөрдөн кийин деле көрүшөбүз да деп баягы ответ жазасың, бирок ал түшүнбөйт. Кайра эле сен ошол жашоодо ошол боюнча калып кеткенде эле унижать эткен адамдар көп болду чындыгында. Чоң рахмат. Ушундай карызы бар мекендештерге да бир сабак болду дейм. Буюрса дагы калган карызыңыздан аз-маз эле карыз калыптыр. Эсен аман кутулуп сиз дагы ошону карызы бар мекендештерге жардамыңыз тийген эжелерден болуңуз. Эми акырында сизге эркин микрофон берейин. Биздин катталуучуларга, кыргыз элине, Москвада жүргөн мекендештерге бир каалоо тилек, ыраазычылык айтып алсаңыз болот. Ооба. Жалпы эле мени ушул тармакта тааныгандан бери, кайсы күндөн бери таанып аткан, кандай кылып жардам кылган, жана ошондой эле колдоп келген, дуа кылган, түшүнүп келген ар бир мекендешиме, ар бир кыргызстандыкка, ар бир адамдарга, ушул катталуучума, Учкунбектен катталуучуларына мен ыраазычылык айтамын. Себеп дегенде адам менен адамдын жумушу бүтөт. Адам менен адам гана бул жерде ошондой болуп аткан утурундук көйгөйлөрдү чече алабыз. Ошондуктан мен сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Ошо биринчи видео чыкканда мен ушул видеону бир күнү болсо бир күнү тартам, мен ыраазычылык билдирип деп чыккан, ойлогонмун. Ошол күнгө бүгүн жеткен экенбиз. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Учкунбекке рахмат, жолдошума рахмат, кайын журтума рахмат, жана ошондой эле менин катталуучуларыма рахмат. Ошондой эле Люблинодогу мекендештерге рахмат. Себеп дегенде бир убакта ошол мен сиздерди тааныбайм, сиздер мени тааныйсыздар, көп бекер товарларды беришкен болчу. Ошондой эле процентке акча берип туруп, процентиңиздерди токтотуп туруп, аккан арыктан суу агат деп бүгүнкү күнгө чейин күтүп, түшүнүп турганыңыздарга, ошол адамдарга да рахмат. Кудайым буйруса сентябрдан баштап дагы жашоо уланат, акчаңыздар дагы берилип атат Азастан. Болгон ушул видеодо сиздерге жалпы мени колдогондорго, күткөндөргө, көргөндөргө жана ошондой ыраазычылык айтайын дедим. Жана ошондой эле карыз болуп аткан адамдарга эч качан чөкпөңүздөр. Сиздердин дагы көчөңүздөрдө майрам болот. Бир убакта мага да айткан адамдар болгон ушул сөздөрдү. Мына акырындык менен ошол майрамдар бизге да келет окшойт. Ар бир адам эле кыйналбасын, адамга адамды муктаж кылбасын. Бир эле биз Аллах Таалага муктаж болайлы. Эже сиз Жеңишкүл жейсизби?
Сиздердин магазиниңиздерди издеп таппай азыр кайра кетип аттым эле. Биз мына торговый галереянын ичиндебиз да. Жүр көрсөткөн. Бул торговый галереянын ичине киресиздер, кирип эле гүлдү көрөсүздөр, гүлдү көрүп туруп солго буруласыздар. Солго бурулсаңыздар МТС, Теле2, Мегафон, Билайн деген ишканаларды көрөсүздөр. Ошол Билайнга напротив парикмахерский жана ошондой эле Ателия деген ишканалар бар. Ошол парикмахерский менен Ателиянын ортосунан мындай ак коридор менен түз басасыздар. Ак коридор менен кичине басканыңыздарда эле сол тарапта ушул тепкичти көрөсүздөр. Тепкич менен ылдый түшөсүздөр. Бизде лифт жок, коляска менен ушул тепкич менен түшүшөт. Дагы бул менен түшкөндөн кийин дагы солго буруласыздар. Солго бурулсаңыздар биздин жаныбызда бюро перевод бар. Бюро переводу коюп, напротив ушул биздин магазин. Айма Жеңишгүл деп сурасаңыздар, бардыгы айтып беришет. 9-дан 9-га чейин без выходной жумуш. Же сиз Жеңишгүл жесизби? Сиздердин магазиниңиздерди издеп таппай азыр кайра кетип аттым эле. Биз мына торговый галереянын ичиндебиз да. Жүр көрсөткөн. Бул торговый галереянын ичине киресиздер, кирип эле гүлдү көрөсүздөр, гүлдү көрүп туруп солго буруласыздар. Солго бурулсаңыздар МТС, Теле2, Мегафон, Билайн деген ишканаларды көрөсүздөр. Ошол Билайнга напротив парикмахерский жана ошондой эле Ателия деген ишканалар бар. Ошол парикмахерский менен Ателиянын ортосунан мындай ак коридор менен түз басасыздар. Ак коридор менен кичине басканыңыздарда эле сол тарапта ушул тепкичти көрөсүздөр. Тепкич менен ылдый түшөсүздөр. Бизде лифт жок, коляска менен ушул тепкич менен түшүшөт. Дагы бул менен түшкөндөн кийин дагы солго буруласыздар. Солго бурулсаңыздар биздин жаныбызда бюро перевод бар. Бюро переводу коюп, напротив ушул биздин магазин. Айма Жеңишгүл деп сурасаңыздар, бардыгы айтып беришет. 9-дан 9-га чейин без выходной жумуш.